Dinimizde albatta bizde bata alуу öte ıyık nerse. Bata alayın, dualayın dep dasturkon jayat, ooz açыrat. Ошондуктан үй ээсине бата берип кеткен бул адептен жана жакшы нерсе болуп эсептелет. Бирок ошол кээ бирлер бата кылбай калса же бата албай калдым деп дагы түшкүлүккө түшпөш керек. Себеби адам ниетине жараша сооп ала берет. Ал эртең мененден баштап эле дасторкон жайгандан баштап эле мен ушул орозодарлардын оозун ачырып коеюн дегенден баштап эле Алла Таалага сиздин ниетиңиз жетти. Алла Таала сизге соопту берди, сиз ээ болдуңуз. Себеби Алла Таала жакшылыктардын баалай турган, татыктуу баалап бере турган бул Алла Таала. Инсан жана махлуктар адамдын кылган нерсесине, жакшылыгына жетишерлик деңгээлде баалабай калышы мүмкүн да. Ал билип, билбей, ошондуктан жакшылыкты Кудай Тааладан күтүш керек. Кимдир бирөө бата бербей калса же сиз күткөн батаны бербей калса, анда буга капа болуштун кереги жок. Алла Таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримдин аяттарында айтат: "Силер сойгон малыңардын эти да, каны да бизге жетпейт. Бирок силерден бизге келип жете турган нерсе силердин чын ыкласыңар" дейт. Чын ыкласыбыз менен дасторкон жайып, орозодардын оозун ачырып, сооп алайын деп ниет кыла бериңиздер. Иншалла, ар бир адамдын батасы көкүрөгүндө болот. Кимдир бирөө алакан жайып бата бербесе да, көөдөнүндөн бата берип келсе, ушул деле жетиштүү болот.